Саламатсыздарбы, Ош ТВ-нын түз эфиринде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Тамеки заттарынын аткезчилигине бөгөт коюлду. Маалыматка ылайык, улуттук коопсуздук кызматы тарабынан Кыргызстандын аймагында контрабандалык иштерди аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Кыргызстандан тамеки аткезчилигинин ири партиясын коңшу Казакстанга мыйзамсыз алып чыгуу аракетинин алдын алып, ага бөгөт коюлду. 22 майда Кыргызстандан Казакстанга чыгып кетип жаткан учурда чоң капка унаа жолу өткөрмөсүнөн Кыргызстандын Жаранынын башкаруусундагы жүк ташуучу унаа кармалган. Текшерүүнүн жүрүшүндө акциздик маркалары жана уруксат берүү жөнүндөгү коштоочу документтери жок 89 куту тамеки буюмдары табылган. Учурда салыктык чегерүүлөрдү төлөбөй коюу түрүндө келтирилген зыяндын өлчөмүн жана бул мыйзамсыз ишке катышкан адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жалал Абадтын Сузак районунда электр мамычага болжол менен 22-25 жаштагы жигит асынып алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Комсомол айылында жогорку чыңалуудагы электр мамычасында эркек киши асынып тургандыгы тууралуу маалымат 102 кызматынан түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылып, сөөктү милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коомдук кабылдама аркылуу кабыл алууга жазылган жарандарды кабыл алды. Ал балдарга жардам көрсөткөн, аларды дарылануусу жана реабилитациялоосу үчүн чет өлкөлөрдөгү медициналык мекемелерге жөнөткөн Бирге ден соолук коомдук фондунун жетекчиси Айнура Субанкулованы кабыл алды. Айнура Субанкулова ден соолукка Бирге коомдук фондунун алдында иштеп жаткан реабилитациялык борбор имаратка муктаждыгын айтты. Өз кезегинде Акылбек Жапаров реабилитациялык борбор үчүн имарат маселеси көзөмөлгө алынаарын баса белгиледи. Андан ары төрагат социалдык объектилерди куруу боюнча мамлекеттик тендерди утуп алган компаниянын жана башка курулуш компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушту. Алардын кайрылуусунун негизги себеби тендердик арыз белгиленгенден баштап бүгүнкү күнгө чейин курулуш материалдарынын кымбатташы. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, буга чейин президент мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамды аткаруу максатында министрлер кабинетинин токтомунун долбоору иштелип чыгып, анда баалардын өсүшү каралган. Ошону менен бирге министрлер кабинетинин башчысы курулушу 80-90% бүткөн объектилер ушул жылдын сентябрына чейин толук бүткөрүлүшү керектигин баса белгилеп өттү. Ошондой эле министрлер кабинетинин башчысына 2011 жылы ат майданы курулган Сокулук районундагы жерлерди трансформациялоо маселеси менен ат майдандын директору майор Райымкулов кайрылды. Ал түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен көрсөтүлгөн объектти баланска өткөрүү мүмкүн эместигин, мамлекеттик колдоо болбосо жакын арада жараксыз абалга келиши ыктымалдыгын билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы ипподром турган объектини Чүй облусунун Сокулук районунун балансына өткөрүп берүү менен трансформациялоо маселесин чечүүнү тапшырды. Алыска аймактарга ротацияланган соттордун ишмердүүлүгү текшерилүүдө. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротациядан кийин соттордун иши менен таанышып, жергиликтүү соттордо жаралган көйгөйлөрдү билүү максатында Баткен облусуна иш сапары менен барды. Лелек райондук сотунун төрагасы Нурмухамбет Кермалиев башында турган райондук соттун судьялары тосуп алышып, соттун иши менен тааныштырышты. Аталган сотко Ош жана Талас облустарынан 2 судья ротацияланып келген. Ал судьяларга иштерди өз убагында, мыйзамда каралган мөөнөттө кароону тапшырды. Өзгөчө иштердин сапатына көңүл бура тургандыгын айтып, ротацияга чейин каралып баштаган иштер токтоп калбастан тезинен аягына чыгышын талап кылды. Судьялардын турак жай менен камсыз болушун сурап, жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз иштөөнү тапшырды. Судьялар, которулуп келген судьялар баарын түшүнүү менен ар бир өз иш ордунда эмгектерин жашыптыр. Анан ушу көйгөйлүү маселелер, конечно, ал ачык эле айтылып жатат. Ушу турак жай маселелери жана турак жай убактылуу жашап аткан турак жай үчүн акы төлөөсү ушу жогорулап кеткендигин айтып жатышат. Мына ушундай көйгөйлөр бар экен.
Бүгін 24 майда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Сауд Аравиянын Мejlis Аш-Шурасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы жана ошол эле учурда Сауд Аравия Кыргызстан парламенттик достук тобунун жетекчиси башында турган Сауд Аравиянын парламенттик делегациясын кабыл алды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Сауд мамилелерин өнүктүрүү маселелерин жана парламенттер аралык кызматташуунун келечегин талкуулашты. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы соода сатыктын көлөмүн көбөйтүүгө жана туризм тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошо турган үзгүлтүксүз аба каттамдарын ачуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Министр Кулубаев өз ара иш сапарлар бир тууган эки өлкөнүн парламенттеринин кызматташтыгын бекемдөөгө гана өөлгө түзбөстөн, эки өлкөнүн бир тууган элдеринин ортосундагы достук көпүрөсү боло аларын белгилеп өттү. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар эки өлкөнү кызыктырган бардык багыттар боюнча Кыргыз-Сауд байланыштарын бекемдөөгө күч аракеттерди жумшоону макулдашты. Жолугушуу жылуу жана достук маанайда өттү. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Койташ айылында жайгашкан Теплые ключи ден соолукту чыңдоо комплекси электр станцияларга ачык акционердик коомуна мөөнөтүн узартуу укугу менен 15 жылдык мөөнөткө аксыз пайдаланууга берилди. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Мындай чечим ден соолукту чыңдоо комплексинин мүлкүн сактоо, эффективдүү жана сарамжалдуу пайдалануу максатында кабыл алынган. Аталган комплекс 1977 жылы энергетика тармагынын кызматкерлерин зыяндуу өндүрүштүк шарттардан реабилитациялоо, оорулардын алдын алуу, дарылоо жана эс алуу үчүн пайдаланууга берилген. Белгилей кетсек, учурда Теплые ключи ден соолукту чыңдоо комплексин модернизациялоо имараттарын жана курулмаларын талаптагыдай деңгээлде кармап туруу зарыл. Ал эми аны тейлөө дагы электр станциялар ишканасынын финансылык каражаттарынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Ардактуу көрүүчүлөр, соңку сааттарга алынган кабарларыбыз ушулар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды, кабарларды Ош ТВ KG сайтынан жана башка социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан окуп, кенен кабардар боло аласыздар. Мен сиздер менен кайрадан түшкү жаңылыктарда түз эфирде жолугушам. Ага чейин амандыкта туруңуздар.